Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о дательном падеже существительных. Саламатсыздарбы, бүгүн биз дательный падеж жөнүндө сөз кылабыз. Падеж деген сөздүн маанисин биз түшүнөбүз. Падеж деген бул сөздөргө суроо бергенге жараша мүчө колдонулуп, мүчө уланып өзгөрүшү экенин билебиз. Ошондуктан бүгүнкү сабакта биз дательный падеждин суроолоруна кандай жооп беришти үйрөнөбүз. Дательный падеж от слова дать, берүү. Дательный падеж деген бул берүү, дать деген сөздөн түзүлгөн экен, дательный деп. Дай мне хлеб деп айтып атпайбызбы, ошондогу дать деген, дай, берүү деген сөздөн. Демек, мунун суроолору кимге, эмнеге берүү, эмнени берүү, кимге, эмнеге берүү деген суроолорго жооп берет. Этот падеж обычно называет того, кому дают. Ушул падеж, дательный падеж кимге, эмнеге, эмне берүүнү билгизет. Мисалы, подарить кому? Маме, брату, парню, девушке, ребенку, группе, сыну, другу, коллеге. Мисалы, тартуу кылуу, же болбосо белек кылуу. Кимге белек кылуу? Апама, бир тууганыма, жигитиме, кызыма, балама, группага, тайпага, уулума жана башкалар. Ошондой бул кимге деген суроого жооп берип атат. Ошондой эле эми эмнеге деген суроого кантип жооп берет экенбиз? Удивиться чему? Таң калуу. Эмнеге таң калуу? Поступку друга, досумдун кылыгына, красоте природы, табигаттын сулуулугуна таң калуу, таланту актера, актердун талантына, ошондой эле передать кому, кимге берүү, бирөө аркылуу берүү, кимге? Другу, команде, семье, знакомому. Дательный падеж по предлогу менен дагы колдонулат экен. Предлог жөнүндө мурунку сабакта айтылган. Мисалы, говорить как по телефону, учиться как, учиться русскому языку как по WhatsApp, сообщить как по телефону, по факсу, прислать деньги как по почте, общаться как по интернету. Бул дательный падеж по предлогу менен колдонгондо по деген сөз по предлогу кантип, эмне менен, эмне аркылуу дегенди билгизет экен. По телефону, телефон менен. Учиться русскому языку как по WhatsApp. Кантип, же болбосо эмне менен? WhatsApp менен. Эмне менен сүйлөшүү? Телефон менен сүйлөшүү. Факс аркылуу сүйлөшүү. Факс менен сүйлөшүү. Кантип, акчаны кантип жөнөтүү? Кантип, эмне менен жөнөтүү? Почта аркылуу жөнөтүү жана башкалар. Ошондой эле дательный падеж также употребляется с предлогом к. Дательный падеж ошондой эле к предлогу менен дагы колдонулат экен. Бул жакын келүү деген сөздө колдонулат, жакын келүү. Мисалга алсак, подошел к чему? К дому. Эмнеге жакын келди? Үйгө жакындап келди. К поликлинике подошел. Поликлиникага жакындап келди. К машине. Машинага жакындап келди, жанына келди. К столу подошел. Столго келди. Ошол эле к предлогу дагы кандай маанини берет экен? Повернуться к стене. Бул жерден кыймыл аракеттин багытын көрсөтүп атат к деген. Бул жерде к биринчи учурда подошел к чему дегенде бул эмнеге жакындап келгенин көрсөтсө, азыр болсо кыймылдын багыты. Мисалы, повернулся к стене, дубалга бурулду. Эмнеге дубалга бурулду? Повернулся к окну, терезеге бурулду.
повернулся к озеру. Обратиться к врачу. Кому? Кимге? Врачқа кайрылуу, юристке кайрылуу, к другу, досуна кайрылуу, к незнакомому, тааныш эмес адамга кайрылуу. Ошондой эле ко деген предлог менен колдонулат. Ко деген бул к предлогунун бир формасы. Ко мне деген сөздү мага, иди ко мне десек мисалы, ошондо колдонулат экен. Существительные с окончанием а-я в дательном падеже имеют окончание е. А я менен бүткөн зататош сөздөр дательный падежде е деген е болуп өзгөрөт экен. А я дательный падежде е болуп өзгөрүлөт экен мүчөсү. Мисалга алсак, трава траве, чему траве, земля земле, чему земле, еда еде, рыба рыбе, дядя дяде, Америка Америке, тетя тете, капля капле, рука руке. Существительные мужского и среднего рода в дательном падеже имеют окончание у-ю. Дательный падежде мужской родтогу жана средний родтогу сөздөр у-ю деген мүчө уланып айтылат экен. Биз билебиз, мужской родтогу сөздөрдүн мүчөсү жок, үнсүз тамга менен бүтөт. Мисалы театр, дом. А средний родтогу сөздөр е о тамгасы менен бүтөт. Мына ошолор е онун ордуна ю тамгасы, у тамгасы уланат экен. Мисалы яблоко яблоку, дом мүчө жок, буга уланат экен мүчө дому. Театрда мүчө жок, театру. Телевизорда мүчө жок, бирок эмнеге, чему телевизору деген мүчө уланат экен.